Акыркы убакта эринен чоңойтуп, сурма, уяча чыгарган айымдар көбөйдү. Ал тургай мырзалардын арасында да келбетин өзгөртүү кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Өкүнүчтүүсү алардын көбү жапа чегип жатканында. Атын атагысы келбеген өспүрүм башкалар сыяктуу эле социалдык тармактардагы жарнама менен косметологиялык салондордун биринде көзүнө сурма чыгарткан. Она все это делала без антисептиков, просто надела перчатки и начала это делать. Барганда күмөн саноо болду. Анткени ал антисептик колдонбостон эле жип менен 1 саатта сурма жасап берди. Көзүм аябай ооруганын айтсам, ошондой болот деп койгон. Көрсө ал жип көзгө өтө зыян экен. Ийгиликсиз болуп калганы үчүн чүнчүп да кеткен. Анан тажрыйбалуу дарыгерге кайрылып, операция жолу менен кайра оңдоп берди. Бул сыяктуу кайрылуулар көп болуп жаткандыктан Саламаттык сактоо министрлиги жеке медициналык борборлорду текшерүүгө алган. Бүгүнкү күндө Бишкекте эле 60тан ашык косметологияга тиешелүү жеке менчик борбор болсо, анын 20га жакыны талаптарга жооп бербегендиктен жабылуу алдында турат. В настоящее время очень критическая ситуация. Бул тармак өтө кооптуу абалга кептелген. Эч кандай медициналык билими жок. Блефаропластика, отопластика, бройлифтинг, керек болсо липосакция жасап жатышат. Кан аркылуу боор оорусунун түрүн жуктуруп алышууда. Көрбөй калуу коркунучуна кептелгендер канча. Ошондуктан министрдин текшерүү демилгеси өз учурунда болду. Буга чейин канчаларына кайрылганбыз. Ямочки на лице, Ошский базар. Адам өмүрүнө коркунуч келтирген учурлар айрыкча Ош базарындагы медициналык жеке клиникаларда орун алууда. Мисалы, ал жакта аборт жасаган 8 жер бар. Ар бири күнүнө 20 түйүлдүктү жок кылып жатканын Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев белгилеп, жалпысынан өлкө боюнча 300 жеке менчик клиника жабыла турганын айткан. Стоматологиялык мекемелерден 100дөн ашык 200ге жакын мекемелер текшерилди. Косметологиялык мекемелерден көбүнчө борбор шаарларда болду. Бул 70ге жакын мекемелер текшерилди. Эң эле көп бул гинекологиялык, хирургиялык, терапиялык, педиатриялык жеке менчик борборлордон бул 500ге жакын мекемелер текшерилди. Бул ошол лицензиясы жок, диплому жок, шарты жок. Башка жаккандай эң негизги 3 талаптарды аткарылбаган жеке менчик кабинеттер, уюмдар жабылууга берилди. Жеке менчик клиникалардын ишмердүүлүгүн текшере турган комиссия Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан түзүлгөн. Курамына кирген 40 медициналык эксперт топ-топко бөлүнүп иш алып барышты. Алар 1 айдан кийин дагы текшерүү жүргүзүп, квалификациясын жогорулатуу, аттестациядан өтүү, жабдыктарды оңдоо же жаңылоо боюнча сунуштардын аткарылышын карап чыгышат. Атылган талаптар аткарылбаса, алар дагы жабыла турган мекемелердин тизмесине кошулат. Айпери Самат кызы, Сентура Быкеев, Ала Тоо 24.